Мен аты жөнүм Клара Заитова. 1995 жылы Ош областына караштуу Өзгөн районунун Куршап айылында төрөлгөнмүн. Мен өзүм атым жөнүндө токтолуп кете турган болсом, Клара деп өзүңүздөр белгилүү болгондой, 1995 жылдары Клара Алибекова деген биздин ырчыбыз бар, белгилүү. Ошол ырчыны менин эң улуу эжем аябай жакшы көрүп, кумир тутуп, буюрса кыз төрөлсө сөзсүз атын Клара коем деген экен. Ошондон улам атым Клара болуп калган. Үй бүлө дегенде мага аябай сонун жылуу сезимдер пайда болот да. Анткени үй бүлө менин бактым деп эң алгач айта кетем. Кыскача атам жөнүндө айтсам, атам Заитов Сайпиден, өзү жеке ишкер. Апам болсо Эрматова Гүлжамал, үй кожойкеси, жана дагы ата-эне менен экөө биргеликте ошо мага ишеним көргөзүп, учурда алардын ишеничин актоо үчүн болгон күчү менен аракет кылып жүргөн учурум. Үй бүлө дегенде эле мисалы ата-энеңден кийинки эле сенин өйдө дөбөк, ылдыйда жөлөк болгон бир туугандарың эсиңе келет. Мен өзү 4 бир туугандын 3-чү эң эрке кызы болгом. Ошон үчүн дагы эркелигим дагы ошол себептен болуш керек. Ошон үчүн өзүңүздөр көрүп тургандай эрке кыздардын биримин. Ошо Куршап айылындагы номер 14-чү Абла Таңатаров атындагы интернат гимназиясында өз билимимди ийгиликтүү аяктап, учурда Кыргыз-Түрк Манас университетинде 2014 жылдары адашпасам тапшырып, ошол жерде даярдоо курсуна кабыл алындым. Учурда гуманитардык факультетинин синхрондук отормо бөлүмүнүн 3-чү курсунда окуйм, кыргызча-түркчө бөлүмүндө. Учурда мен өзүмдүн бакы бөлүмүм котормочулук болгондугуна байланыштуу котормочулук жаатында дагы бир аз алектенип иш алып баруудамын. Андан сырткары Ойлоншоо интеллектуалдык клубунун учурдагы жетекчисимин. Андан сырткары дагы ар кандай иш-чараларга катышып калабыз. Кыскача негизи ушундай. Бул клубтун ачылганына негизи 3 жылдан ашуун болду. Биз жакында эле өзүбүздүн 3 жашыбызды белгилеп алдык. Абдан жогорку деңгээлде сонун өттү. Ойлоншоонун тарыхы жөнүндө айта турган болсом, Ойлоншоонун эң алгачкы негиздөөчүсү биздин Манастагы сыймыктандыруучу мырзаларынын бири Абдурахман Сулайманов. Ал өзү жетектеп, андан сырткары Ойлоншоону биздин Адилет Кубанычбеков, Нурбек Оразалиев, Билимбек Бактыбеков деген чыгаан мырзаларыбыз жетектеп келди. Андан кийин мага өткөрүп беришти дегендей. Ойлоншоо негизи бакы негизги максаты тууралуу айта кетсем, бир эле билим менен чектелбейт да. Ошол адамда болгон интеллектуалдык деңгээлди өнүктүрүү, студенттердин арасындагы достукту бекемдөө, ошол менен биргеликте эң негизги нерсебиз бул кыргыз тилин өнүктүрүү болуп саналат. Ошонун үстүндө 3 жылдан ашуун убакытта ийгиликтүү иш алып барып келүүдө. Негизи буга чейин 3,5 жылдан бери көптөгөн нерселер өзгөрдү да. Мисалы бүгүнкү күндө деген мурда жөн гана билимге, ушул нерселерге басым жасап келсек, азыр бир аз маданиятка да басым жасалы деп, анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2017 жыл маданият жылы болгонуна байланыштуу биз ошол белгилүү чыгаан мыкты маданияттын кызматкерлери менен биргеликте алардын колдоосунда жакшы маданият тууралуу иш-чараларды алып өткөрүп алдык. Мисалга айта кетсем, биз ошо белгилүү кинорежиссер Ак калпак күнүнүн автору десем болот, Рысбек Жабиров агайыбыздын колдоосу менен эң жакшы иш-чара өткөрө алдык. Ага белгилүү ырчылар Ильяз Абдуразаков, Урмат Усенов жана Султан Садралиев, Добур ушул сыяктуу ырчылар келип, алар өздөрү дагы студенттик кездерин эстешип, аябай сонун маектерди куруп, мыкты белектерин тартуулап, бизди абдан кубандырып, бизге мотивация берип кетишти. Ошонусу менен эсте калды. Анан эмне үчүн бул Ойлоншоо мыкты клубтардын бири болуш керек? Анткени
ойлоншо башка клубтардан айырмаланып, өзүнүн командалык ынтымактуулугу менен жана дагы бир эле Манастын ичинде эмес, башка университеттердеги студенттердин дагы башын бириктирген мыкты клубтардын эми эң эле мыкты клубду айта албайм, бирок ошол мыкты клубтардын бири болуусуна ушул менин айткан нерселер себеп болот. Жана эми буга эл тараза, эл күбө, студенттер күбө дегендей биздин сүйүктүү студенттерибиздин колдоосу менен буюрса дагы да колдоп келишсе, ойлойм мыкты клубтардын бири болуп келебиз, алардын ишеничин акташ үчүн. Мен ойлоншонун өз максатына жетти десем жаңылышам. Анткени максатына жеткенде бул ойлоншо деген нерсе токтош керек болот да. Ойлоншо буюрса көп максаттарды койгон алдына. Максатына жетүүдө эң алгач алардын кичинекей бир үй бүлө болуп, бир топ болуп, канча студенттердин башын бириктирип, бир ынтымактын негизинде гана чоң бир ийгиликтерге жетип келет десем болот да. Биздин башкалардан өзгөчөлүгүбүз да ошол. Өз ара бири биз менен ынтымактуу болуп, аябай бир нерсени кеңешип, бардыгы иштерман, бардыгы мындай бир катардагы эле студент эмес да. Өзүм өнүктүрөм, мен дагы ушул нерсени аткара алам, мен деле кыла алам деген студенттер чогулган. Негизи бака буга чейин биз ойлоншо клубунда аябай 15тен ашын аябай көп уюштуруучулар болгон. Бирок алардын ичинен ээленип отуруп, бир гана каймактары калган азыр. Ойлоншодо азыркы учурда аз, анан саз уюштуруучулар өзүнүн ишмердүүлүгүн мыкты алып барып келүүдө. Кыял дегенде, мисалы, мен чын эле балалыгым эсиме келет. Азыр деле кыял кечмин. Кыял кеч кыздардын катарын толуктайм. Балалыгымда аябай көп кыялданчумун. Мисалы, колума кашыктарды, мындай колума эмне болсо алып эле мен алып барчу болом. Мен деген журналист болом, ушундай бир радиолорго чыгам, жок мындай конок болуп бир жерге барам деп кыялданчумун да. Анан учурдан пайдаланып өз ыраазычылыгымды билдиргим келип кетет. Биздин ушундай жакшы Манастын сыймыктары деген мыкты долбоор бар Манаста. Ушулар келип менин кичинекей болгон кыялымды чоң кылып мага азыр орундап турган учуру. Ошон үчүн дагы аябай толкунданып, сүйүнүп турам. Азаматсыңар, бул долбоордун келечеги аябай чоң деп айтып кетем да. Мени өкүндүргөн нерсе, мен котормочу болбогондо сөзсүз түрдө журналистика жаатын кармамакмын. Кой бермек эмесмин. Анткени кыялым дагы ошол болчу. Бул нерсе эми кандай десем экен, дагы деле бул менен чектелбейм. Буюрса адамда ар дайым эки нерсе бар. Экиден деле ашык нерсе, мисалы, жигитке 70 өнөр аздык кылса, эмнеге болбосун, кыздарга 40 өнөр деле аздык кылат деп айтам да. Анткени биздин чыгаан кыздарыбызды көргөндө ушул сөздөр аябай ойма келет. Ошон үчүн бул кыялдарымды орундатыш үчүн дагы буюрса чоң максаттарым бар. Эми пландарымды айтып койсом мындай кызыксыз болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн аткарылганда сиздер өзүңүздөр күбө болосуздар деген ойдомун. Мыкты китеп дегенде мен оюма эң алгач биздин белгилүү залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун Деңиз бойлой жорткон алады өт деген чыгармасы келет да. Эмнеге ал чыгарма деген болсоңуздар, бул чыгарма менин ушул чыгарма менен жашагам. Кадимкидей ал чыгарма менен бирге болгом. Окуп жатканда, мисалы, тарбиялык майысы абдан кенен чыгармада. Анткени биз колубузда болгон алтындын баркын билбейбиз да. Мисалы, ошолордун бири болгон ушул чыгармада чагылдырылган бул суунун кадыры канчалык маанилүү экендигин биздин жазуучубуз ушул чыгармада чагылдырып берген. Ошон үчүн мен сиздерге ушул китепти окуган эмес болсоңуздар дагы сунуштайм, окуган болсоңуздар дагы кайра окуп чыгышыңыздарды сунуштайм. Анткени эң сонун чыгарма. Бул чыгармадан сөзсүз тарбия алса, сөзсүз сонун нерселерди алса болот. Балалыктын аруу нерсесин, аруу сезимдерди, жоктун кадырын билүүнү, бардык нерсени чагылдырган чыгарма деп айта алам. Адамга өзү мындай сөзсүз түрдө бакы оң анан терс сапаттар болот экен да. Мага жетишпеген сапаттар деп мен эң эле алгач көп жерде айтып келем да. Жалкоолугум аябай өзүмө жакпайт. Бул жалкоолук сапатым менен өзүм азыркы учурда күрөшүп келүүдөмүн. Бирок бир аз өзгөрүүлөр болгону менен дагы
толтура, анан уйкучумун аябай. Мисалы уктап калып, кээде эртең мененки сабактарга барбай калам. Эгерде ушул сапаттарды жое турган болсом, билбейм, бир аз болсо дагы мыкты кыздардын катарын толуктасам керек эле деп ойлойм да. Ошон үчүн бирок мен силерге бир нерсени айтайын. Баягы жетишпеген сапаттар, мен ушундай нерсе, баягы көнүп калган нерсе да мен буну баары жое албайм дебегиле эч качан. Болот экен жойсо. Акырындык менен эми такыр жойбосоңуздар да эми бир аз болсо дагы азайтсаңыздар болот экен эң негизгиси. Бирөөнү тарынтпайм да. Анан эгер тарынтып алсам, билбей тарынтып алышы мүмкүн да, кээдечи жүрөгүм аябай ооруйт. Анан кыздар менен уруша албайм, негизи эле адамдар менен уруша албайм. Урушканда балким өзүн жабыркап калышы мүмкүн. Ошон үчүн эч качан бул нерселерди кылбаганга аракет кылам. Анан ата-энемди тарынтпаганга өзгөчө аракет кылам. Анткени ата-энем менин бактым, ата-энемдин ишеничи мен үчүн чоң нерсе. Ошон үчүн ушул нерселерди кылбаганга аракет кылам дайыма. Кээ бир студенттерди билем мен, бардык окуу жайларда аябай библиотекадан башы чыкпай, мисалы кечки окуу жана окуу депчи. Бирок мен бул нерседен бир аз алысмын. Туура окуш керек, өзгөчө манаста. Бирок ошол менен биргеликте окуган нерселериңди практика менен айкалыштыруу бул идеалдуу студенттин иши да. Анткени бир гана окуу болсо ошол багыт менен чектелип калбаш керек. Же болбосо коомдук иштесе, коомдук иш менен эле жүрүп кетпеш керек да. Менин эң эле сүйүктүү тарыхтагы каармандардын бири бул Курманжан Датка да. Курманжан Датка энебиздин бизге болгон баягы тарых күбө да канчалык эрктүү болгондугу, ошол менен бирге баягы эркектер кыла албаган жумушту ушул аялдар кылып ушундай бир чоң нерсеге жетишкендиги дайыма мага мындай ушул нерсени баягы Курманжан Датка энебизди баягы үлгү түтө берем да. Анан эми бирок биздин балдарыбыз тарынбасын, капа болбосун дегендей баягы учурдагы мисалы кээ бир биздин мырзаларыбызга караганда мисалы 10 эсе жакшыраак деп айта алам да. Анткени баягы аял башы менен баягы эң эле бизге баягы мындай орчундуу сөздөрдүн бири баягы өлүмгө тике кара деп мындай аябай салабаттуу болуп, эркектердей болуп, аябай стимул берип адамгачы жандандырган бир сапаттары менен менин сүйүктүү каарманым болуп жашап келе берет. Бүгүнкү 21 кылымдын талабы, 21 кылымдын адамдары бул нерсесиз жашай албай калды окшойт да. Ошолордун бири мен дагы социалдык тармактарда аябай көп эле болуп калам. Өзгөчө баягы Facebook баракчамда байма-бай өзүбүздүн баягы кылган иштерибизди, эми кыздар билесиздер да, аябай селфини аябай жакшы көрөбүз. Кайсы жерге жакшы жерлерге бара калсак деле селфи кылып, ошол нерселерди киргизип турабыз. Бирок баягы социалдык тармактар десе баягы көпчүлүгү жаман нерсени ойлошот да, мисалы эми туура бардык нерсени жакшы жакка эң туура жолго пайдаланса, ошол нерсе эң сонунда. Ийгилик дегенде ар ким ар кандай түшүнөт да. Менин көз карашымда ийгилик бул эгерде сен кандайдыр бир максат койдуңбу, ал максатка жетүү жолунда болгон күчүң менен аракет кыл. Болгону аракет жана аракет. Анткени мисалы көпчүлүк биздин ийгиликсиздик эмнеден келип чыгат дегенде, мисалы биз бир ишти баштайбыз дагы, аны ошол аягына жеткирбейбиз да. Ошол бул биз үчүн минус да. Анткени бир нерсени көздөдүңбү, ал максатка жетүү үчүн керек болсо сен түндө уктабай ошол менен жашашың керек да. Ошол нерсе менен жашаганда гана сенден бир кичинекей бир ийгилик пайда болот да. Бир нерсени аткарам дедиңиздерби, ошол нерсени сөзсүз аткарыңыздар. Бир нерсени кыялдандыңыздарбы, ошол нерсе менен жашаңыздар. Ошондо гана сиздердин жашооңуздарга ийгилик ар дайым жылмаят. Жеке бизнес ачкым келет. Албетте бул балким котормочулук жаатында болобу, балким башка жаатында болобу, өзүмдүн бир кичинекей бир бизнесим болсо деп кичинекейимден эле кыялданып келчүмүн да. Буюрса ошол максаттарым жетүү жолунда студент кезимде ишмердүүлүк боюнча ар кандай тренингтерге катышып, ошол менен биргеликте жана ойлонушууда дагы кыйналганда эстейм да, балким ушул нерселер дагы, ушул кыйынчылыктар дагы мага кийин жардам берет депчи. Ошон үчүн ойлойм, эмне кыялданбаңыздар, эмне максат койбоңуздар, сөзсүз түрдө аракет кылыңыздар. Аракет болсо сөзсүз бир чоң жыйынтык болот.
Бизде Манаста буюрса жаштар фестивалы болгону жатат. Ошого дагы биз ойлонушу бир эле университеттен эмес, Бишкектеги бардык студенттер менен бардык студенттердин эң мыкты каймактарын топтоп алып туруп, биргеликте Манас университетинде чоң бир интеллектуалдык оюн өткөрөлү деген пландарыбыз бар. Анан дагы бир нерсени айтайын. Биз негизи мен биринчи ойлонушууга келгенде ушул нерсени аябай кыялданганда, бир эле мисалы өзүбүздүн клубубуз менен эч качан чектелбейбиз, башка клубтар менен дагы мамилени бекемдейм деген ушундай өзүмө сөз бергем. Учурда бардык клубтар менен бир аз мындай мамилебиз аябай жакшы, өзгөчө. Биз инсандык өнүгүү клубу менен бирибиз менен ар дайым жардам берип, иш-чараларыбызда бирибизге көмөк көргөзүп жүрөбүз да. Дагы эле ошол достугубузду бекемдөө максатында инсандык өнүгүү жана ойлонушуу интеллектуалдык клубу бир чоң бир эс алуу уюштуралы деп жатабыз. Бул нерсени сыр тутуп туралы дегенбиз, анткени кызыксыз болуп калат, бирок эмнегедир сиздер менен бөлүшкүм келди. Ойлонушуу дегенде мен оюма дароо эле кызыктуу окуялар келе берет да. Ушул нерсени мындай кыялданып койгом. Кандайдыр бир ушундай бир программага барып калсам деп, бул да бир кыялым да. Барып калсам ушул кызыктуу окуяны сөзсүз айтам, сураса дагы айтам дегем. Ошон үчүн сиздер менен бир аз бөлүшүп кетейин. Биз өзүңүздөргө белгилүү болгондой 6-сезонду аяктап жатканда финалдык оюнубуз болду да. Ошол финалдык оюнга адашпасам 1 саат калган болчу. Мен туулган күнүбүздү да белгилели деп, ошол 3 жашыбызды да белгилели деп атканбыз. Ошондо торт алышым керек болчу. Анан ыраазычылык баракчаларын чыгартышым керек болчу. Анан дагы шаарларды алышым керек, шариктерди алышым керек болчу да. Ошентип баарын алдым. Баарын алып туруп, акырында тортко келдим. Торту алып туруп, анан маршруткага түштүм. Түшүп, бирок ойлонушуу уже башталайын деп калган. Анан карасам, мен ыраазычылык баракчалар жок жанында. Шаарлар дагы жок. Ушунчалык коркуу сезими ошондо пайда болгон да. Анткени жоопкерчилик, бирөөнүн ишеними деген нерсе аябай жаман экен да. Мен дароо эле оюма келди, эгерде ыраазычылык баракчаларыбыз жок болсо, шаарларыбыз жок болсо, оюн кантип өтөт, эмне кылам деп ойлодум да, таппай калсам депчи. Анан ошондо аябай ишенгем. Аябай жанында акча да калган эмес болчу. Кайра маршрутка менен кайтып барайын десем, акчам жок жанында. Анан айла жок, үйгө келип бир кызыбызды чакыртып атып, андан акча алдым дагы. Ошондо да көп акча албап турум да, жаныма аз эле акча алып турум. Маршруткада чыгып дагы ойлондум. Эми таппай калсам, кайра чыгарышым керек да. Эмнеге көп акча албадым деп. Ошон үчүн дагы көбүнчө биз кыска ойлонуп, анан ушуну жаңылап келебиз да. Анан коркуп кайра бардым, издеп жүрөм. Ойлонушуу башталайын деп калды. Мага баары чалып атат, качан келесиз депчи. Анан эч кимге айткан жокмун, анткени ишендим, баары бир табам, баары бир нерсе кылам депчи. Анан кийин мындай болуп калды. Барып баарынан сурап жүрөм, жүгүрүп жүрөм. Элестетиңиздер, көчөдө аябай жүгүрүп жүрөм да. Андан кийин бардым дагы, жанагы бир жерге барсам, ал жакта мына жок деп койду. Эмне кылышты билбейм. Уже оюн башталганы турат. Аз эле калды, жарым саат калды. Мен ойлодум. Эми элестетиңиздер, финалдык оюн болсо, ыраазычылык баракчасы жок болсо, эмне кылам депчи. Анан бактыма Кудайга аябай жалынгам, ошондо аябай Кудайга дагы ишенип, ушунчалык ыраазы болдум. Анткени карасам, ошо ыраазычылык баракчаларында бир магазин унутуп коюп турмун. Ошол магазинге барып туруп, ыраазычылык баракчаларын алып сүйүнүм, ошо эжеге ыраазычылык билдирип туруп, аябай жүгүргөн бойдон келсем, ошентип оюнга жетишип калгам да. Ушул кызыктуу окуя менин оюмдан эч качан кетпейт, анан ар дайым ушуну эстеп жүрөм да. Менин айта турчу кеңештерим бул өзгөчө биздин студенттерге, жалпыңыздарга мисалы бир жумушту баштаганда же кандайдыр бирөө сиздерге ишеним билдирип, сиздерге тапшырды, аны сөзсүз түрдө жоопкерчилик менен мамиле жасаңыздар, ошондо гана жакшы нерселер болот. Андан сырткары мага бул кеңешти аябай көп инсандардан угам, биздин көп улуу инсандарыбыздан. Бир гана айтат да, китеп окула депчи. Мен ойлоп турмун ушуга чейин, бул китеп окуса жөн эле айтып берет депчи. Бирок сөз байлыгыбыз көбөйт экен, жана да дүйнө таанымыбыз кеңейет экен. Ошон үчүн дагы мүмкүн болушунча китеп окуңуздар.
жана бирок китеп окуңуздар десе китеп менен эле чектелип калбаңыздар. Өзүңүздөрдү өнүктүрүү боюнча ар кандай иш-чараларга катышыңыздар. Мисалы семинарлар болобу, интеллектуалдык оюндар болобу, сөзсүз түрдө андай нерседен калбаңыздар, анткени бул нерселердин деле өзүнүн оң тараптары бар да. Мисалы бир эле окуп мээңде эле топтоп жүрүп, эч ким менен бөлүшпөсөң, бул билимдин мисалы өзүңө эле керек болот, бирок башка эч кимге пайдасы жок экен да. Эң чыныгы билим сиздерге эмне деп сурасаңыздар, мен айтмакмын. Өзүңүздөр буга чейин окуп келген жана дагы көптөгөн уккан нерселериңизди башкалар менен бөлүшө билүү да. Андан сырткары мага окшоп эч качан жалкоо болбоңуздар. Анткени жалкоолук көп жакшы нерселерге жетүүгө тоскоолдук болот экен. Мен көбүнчө жалкоолугумун, уйкучулугумдун айынан көп жакшы бир ийгиликтен, жакшы нерселерден кур калгам. Бул мен сиздерге аябай мындай болгула, вундеркинг болгула, же болбосо аябай мындай кандай десем экен, аябай эле бир Манастын ортоламасы 4 болгон студент болгула деп айта албайм. Кеңеште бергенге акым да жок. Анткени мен өзүмдө болгон, өзүмдө жашаган, өзүм колдонуп, өзүм практика жүзүндө гана колдонуп келген нерселерди сиздерге кеңеш катары айта алам. Эгер сиздер да ушул нерселерди колдонсоңуздар, буюрса чоң ийгиликтерди жаратасыздар деген ойдомун. Башка университеттерге барсаң, атмосферасы таптакыр башкача да. Манаска келгенде мындай кадимкидей бир башкача сезимдер болот да. Анткени Манастын студенттери ар дайым өзүнүн интеллектуалдык деңгээли менен, жүрүш турушу менен, билимге болгон ышкыбоздуулугу менен, ошол менен биргеликте ар тараптан мындай ар тараптуу иш-чараларда өзүнүн салымдарын кошуп келгендиги менен айырмаланып турат. Өзгөчө эле Манас десе эле баардык студенттер ойлошот экен, көз айнектерди тагып алып эле кечке китеп окуп отура беришет депчи. Бирок сиздер жаңылышасыздар. Манастын студенттери бир гана билим эмес, ар тараптан өзүн өнүктүргөн мыкты студенттер. Менин көз карашымдагы бул Манастын студенти өзүнүн сабагын да алып кеткен, башка иш-чараларды да алып кеткен. Ошол менен биргеликте адамгерчилиги бийик студенттер Манаста окуйт деп айта алам. Жана Манас бул биз үчүн эң бир жылуу үй бүлө, эң бир жылуу жай, чоң бир үй бүлө деп айта алам да. Анткени өзүңүздөр мындай карап көрсөңүздөр, Манаста бардык шарт бар окуш үчүн. Өзүнчө эле бир мамлекет да, Манасчы. Анткени мындай шартты, мындай мүмкүнчүлүктү эч бир университет жаратпайт. Кыргызстандын ичинде ала турган болсом. Ошон үчүн мен дагы бир жолу сүйүнөм, дагы бир жолу ыраазы болом. Ушундай сонун университет, Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенти болгонум менен ар дайым сыймыктанам. Бир эле студент болуп эмес, болгондо дагы Манастын студенти болгонума ар дайым сыймыктанып келем. Келер. Саламатсыздар достор. Биз жаңы эле Клара Зайтова эжекебизден интервью алдык. Билгениңердей мен жаңы жүз, жаңы адам келди бул тайпага. Салам достор, кайрадан Манастын сыйныктарында көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Жана өзүңүздөр байкаганыңыздардай, бүгүн биздин командада жаңы мүчө, радио телевидение бөлүмүнүн 1-курсунун студенти Тыныстан Темиржан уулу бүгүнкү күндө Манастын сыйныктарын долбоорунун дагы алдыга жылуусуна өзүнүн салымын кошот деген ишеничтемин. Жана бүгүнкү биринчи Тыныстандын эмгеги менен чын дилимден куттуктаймын. Рахмат Адинай. Жаңы эле өзүбүздүн биринчи ишибизди кесиптеш катары бүтүрдүк. Жакшы ишти бүтүрдүк демекчи. Жакшы иштин артынан дагы бир жакшы иш кылалы деп турабыз. Эмне жакшы иш болушу мүмкүн? Азыр эле маекти көрсөңүздөр, башында Клара эжекебиз айтты. Кыялым журналист болуу деп. А биз болсо эмне кылалы деп чечтик? Аны Адина айтып берет. Көп күтпөйсүздөр, биз Клара эженин кыялын орундатууну дароо туура көрдүк. Жана биздин ордубузга бизден интервью алуу ишин сунуштап бергенге аракет кылдык. Жана Клара эже өз ишин эгерде журналист болсо абдан жогорку деңгээлде аткарарына дагы бир ирет ынандык. Ошол достор, фантазияны күйгүзөбүз. Эгер Клара эже синхрондук котормо бөлүмүндө эмес, журналистика бөлүмүндө окуп калса, кандай болмок, кандай журналист болмок, азыр мен тартам. Бул жакта маек. Салам достор, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн сиздер менен кызматта Клара Зайтова болмокчу. Андыктан биздин кызыктуу маегибизден алыстабаңыздар. Алгач эле биз жалпы эле студенттик күндөр тууралуу маек курмакчыбыз. Менин бүгүнкү сүйүктүү каарманым Адина Эсентуровага жалпы өзүнүн саламдашуу алуусу үчүн эркин микрофон берейин.
кутмандуу күнүңүздөр менен достор. Менин аты жөнүм Адина жана Клара эжемдин суроосу боюнча жооп бере кетсем, ар бир доордун өзүнүн бактылуу мүнөттөрү бар. Жана менин жашоомдогу студенттик күндөр бул эң бактылуу мүнөттөр деп эсептейм. Жана ушул бактылуу мүнөттү азыр ушул жерден да көрүп жатам. Жана ал нерсеге күбө катары айтып бере алам. Себеби эфир сыртында да ушундай интервью берип жатканыма абдан кубанычтамын. Жана студенттик күндөрдү өткөрүп жатканыма бактылуумун. Биринчиден баягы аябай жакшы суроолорго жооп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Анткени убакыт деген убакыт экен. Бат эле мисалы убакыт өтүп кетти, бирок мен эмнегедир коштошкум келбесе дагы коштошконго мажбурмун. Андыктан сизге бизге келип маек куруп кеткениңизге алга чоң ыраазычылык билдиребиз. Кызыктуу суроолорго кызыктуу жооп бергенге өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым студент болуп, эң мыкты болгондо дагы Манастын сыймыктуу студенти болуп жүрө бериңиздер. Сиздер дагы биздин эфирге кошулууну кааласаңыздар, ар дайым Манастын сыймыктары менен бирге болуңуздар. Сиздер менен кайрадан жолугушканча аман туруңуздар.